Салам достор, бул жоңона сурообуз бар, кыскача эле жооп бере кетсеңиз, кыйналбайт. Сиз учурда турмушка чыгарасыз да? Решет. Сиздин тандооңузчу? Мага деле. Кайсынысы маанилүүрөөк сизге? Экинчиси. Жигиттин мамилесиби же үйү машинасыбы? Үйү машинасы. Башында эле мени алдап атпайбы? Тандабайт болчумун. Башында эле алдап башталса, ал жакшы менен бүтпөйт. Турмушка чыккан экенсиз. Турмушка чыккан экен. Жигитиңиздин материалдык абалына, байлыгына кызыгасызбы? Жок. Салам достор, бул Космос Кыргыз каналы жаңы долбоор жооп бер деп аталат. Бүгүн шаар тургундарынын кызыктуу суроолору менен кайрылабыз. Учурда Ош шаарындабыз. Күн абдан суук, темабыз төмөндөгүдөй айымдарга арналат. Сиз турмушка чыгарда келечектеги жолдошуңуздун материалдык абалына, үйү, машинасы бар экенине кызыгасызбы? Эң маанилүүсү балким жигиттин өзүбү же болбосо анын байлыгы же болбосо жашоо турмушу. Ушул тууралуу биз шаар тургундарынан суран жолоо жүргүзөбүз. Эгерде сиздин дагы өзүңүздүн пикириңиз болсо анда комментарий бөлүмүндө жазганды унутпаңыздар. Анда биз баштадык, кеттик. Турмушка чыгарда келечектеги жолдошуңуздун материалдык абалына карайсызбы? Ооба, карайм, сөзсүз карайм. Эмнеге? Ошонусу менен кызык да. Кандай экен? Эгерде кимдир бирөөнү, бир жигитти жактырып калдыңыз, анын бир аз үйү, машинасы жок болсо, анда сиз эмне кылмаксыз? Эгерде өзүм көңүлүмө туура келсе, анын мамилеси мага жакшы болсо, бири-бирибизди түшүнүп билсек, анын машинасы үйдө эле кызыкпайт эле. Демек, азыркы кыздардын көпчүлүгү мына ушул материалдык абалына карайбы, Анча-мынчасы карашы мүмкүн, бирок баардыгы эле окшош эмес да. Рахмат сизге. Эң биринчи маани берген нерсеңиз эмне? Адамгерчиликтүү. Адамгерчиликтүү. Чоң рахмат, бар болуңуз. Мындай, келечектеги жолдошуңуздун материалдык абалына карайсызбы? Кимдир бирөөнү жактырып калдыңыз, анын үйүн же машинасы сизди кызыктырабы? Билбейм. Ойлонуп көрбөдүм. Эмнеге ойлонуп көрбөдүңүз? Мисалы сиз кимдир бирөөнү жактырып калдыңыз, бирок ал сизге башында машинам, үйүм бар деди. Анан ал нерсени жөн гана сизди жактыруу максатында гана, сизди өзүнө тартып алуу максатында гана айтса, кийин бул нерсени ачыктаса, сиз кандай абалда болмоксуз? Билбейм. Негизи таанышканда кайсыл жагына көңүл бурасыз? Мырзалардын кайсыл сапатын баалайсыз? Сулук болсо эле болот. Үй жайы, машинасы сизди кызыктырбайт? Ооба, чогуу кылсак болот го. Демек, сиздин оюңузча жигит менен кыз биргеликте ал нерсеге жеткен жакшы дейсиз, Ооба. Сурообуз бар эле. Темабыз мындай. Келечекте турмушка чыгарда сиздин жолдошуңуздун материалдык абалына карайсызбы? Материалдык абалына карабайм. Карабайсыз. Демек, сиз кайсыл бир мырзаны жактырып калдыңыз. Ал сизге сунуш киргизди. Менин үйүм жок, машинам жок, мага турмушка чыкканга макулсуң десе, сиз эмне демексиз? Жок демекмин. Жок демексизби? Эмнеге? Эми ошончо эле көрүнгөнүнгө эле онтип тийип кете берген. Аялды алып аткан эми. Сизден анда жооп күтөбүз анда. Темабызды түшүндүңүз да? Потому что багыш керек да ал. Ал бага албаса ага тийип алып эмне кыласың? Иштейсиңби же? Аял киши первый неме кылыш керек, бала багыш керек, бала үйдө отуруп тарбиялаш керек, и все. Бирок анын жумушу бар дейли, бирок машинасы, үйү жок экен да. Сизге турмушка чыгар, сизди турмушка алардачы. Сиз макул болбойт белеңиз. Багышына карайт болчу. Машинасы. Анын мамилесине карайсыз. Мамилесине, жүрүм турумуна. Азыр жигиттер менен таанышканда эң биринчи баалаган сапатыңыз, анан ал жигиттен эмнени күтөсүз? Тазалыкты. Ата-энесин сыйлаганды. Все. Азыркы жаштарга көз карашыңыз кандай? Бардык эле айымдар жигиттин машинасына, үйүнө карайбы же жөн гана мамилесине, сулуулугуна же красавчигине карайбы? Бул жерде эки тема кетет да. Кээ бир кыздар бар, анын сулуулугуна эч нерсеси жок болсо дагы сулуулугуна карашат.
кээ бир адамдар бар, ал куник болсо дагы бирок бай болсо ошол менен сүйлөшөт. А сиздин тандооңузчу? Мага деле Кайсынысы маанилүүрөөк сизге? экинчиси. Жигиттин мамилесиби же үйү машинасыбы? Үй машинасы. Потому что ал мени багат. Рахмат. негизги эмес го дейм. Сизди кайсыл бир жигит жакшы көрүп калды эле. Ал сизди бирок машинасы үйү жок да. Анан ачык эле айтты, мен машинам үйүм жок, бирге жетебиз, бирок жумушум бар десе, сиз кайсысын тандамаксыз? Макул болмокмун. Демек ал жигиттин мамилесине карап эле сиз турмушка чыга бермексиз, Ооба. Азыркы жаштардын баардыгы эле сизге окшошпу? Мындай ушундай ойдобу? Билбейм аларга баардыгы үчүн жооп бере албайм. Эми көрүп эле жатасыз го, мисалы курбуларыңыз же болбосо тааныш кыздарыңыз көбүн эсе эмнесине карайт мындай ой жүгүрт көрдүңүзбү? Жок, ойлобоп турмун аларда. Кандай ойлойт экенин. Демек биринчи кезекте сиздин тандооңуз жигиттин кайсыл жагы? Характерине, мүнөзүнө байланыштуу болот. Демек сизге анын материалдык абалы, машинасы анчалык деле маанилүү эмес. Маанилүү эмес. Чоң рахмат. Турмушка чыгарда сиз жолдошуңуздун материалдык абалына карайсызбы? Карайм. Эмне үчүн? Мисалы сиз жакшы көргөн жигиттин үйү, машинасы бар, бирок анын характери, мүнөзү сизге туура келбеди. Анда сиз кайсынысын тандамаксыз? Анда адамдын өзүнүн характерине караш керек. Демек сизге биринчи орунда кайсыл? Жигиттин материалдык абалыбы же анын мамилеси, мүнөзүбү? Мүнөзү биринчи орунда турат мен үчүн. Демек мындай колунда жок, кедейги деле жигитке турмушка чыкканга макулсуз анын мамилесине карап. Ооба, эгерде жүрөгүндө иманы, бешенесинде намаз болсо эле макулмун. Азыркы кыздардын тандоосунун баардыгы эле ушундай же башкачаракпы? Билбейм. Жакшы көргөн болсом карабайм. Канча жигит менен сүйлөшкөнсүз? Жигитим жок. Тамаша. Мисалы сиз кимдир бирөөнү жактырып калдыңыз, анын сизди алдап жүрдү, мен машинам, үйүм бар деп. Бирок тескерисинче анын мамилеси жакшы болгону менен машинасы, үйү, материалдык абалы бир аз начарыраак болду. А сиздин тандооңуз кандай болмок? Башында эле мени алдап атпайбы? Тандабайт болчумун. Башында эле алдап башталса, ал жакшы менен бүтпөйт да. Демек эң негизги сиздин тандооңуз кандай? Жигиттин мамилесиби же материалдык абалыбы? Мамилеси мени кандай урматтайбы, жакшы көрөбү, келечекте кандай адам болот, акылы барбы, материалдык байлыгы жок болсо дагы баланын акылы башы иштесе, аны чогуу куруп алса болот. Демек турмушка чыгаарда сиз жигиттин материалдык абалына анчалык деле маани бербейсиз? Жок. Турмушка чыгаарда сиз жигитиңиздин материалдык абалына карайсызбы? Жок, карабайм. Эң биринчи иман карайм. Мамилесине карайсызбы? Мамилесине карайм. Туруңуз азыр. Азыр туруп шашпай жооп берип коюңуз башынан, Келечекте турмушка чыгаарда жигитиңиздин машинасына, анын материалдык абалына, балким үйүнө карайсызбы? Жок. Эмнеге? Ал нерселерди экөөбүз чогуу кылсак жакшы болот деп ойлойм. Канча жаштасыз азыр? 19. Демек сизге сунуш келсе, ал жигиттин материалдык абалдары анчалык сизди кызыктырбай турбайбы? Ооба. Эмнеге? Себеби экөөбүз баштагым келет нөлдөн. Рахмат. Баарыбыз нөлдөн баштайбыз дейт. Сон жооп болду. Ал эми азыр дагы шаар тургундарынан сурап көрөбүз. Көбүнчөсү айымдарыбыз бул суроодан качып атат. Айрымдар ачык айтса, кээ биркилери жөн гана жашырып айтып атат. Кеттик, бизден алыстабай туруңуздар. Келечекте турмушка чыгаарда жигитиңиздин материалдык абалына карайсызбы? Сөзсүз. Толугураак. Балким анын мүнөзүнө карайтырсыз, же болбосо турмушка чыгаарда анын машинасы же үйү жок болсо баш тартат го азыр кыздар, сиз андай эмессизби? Жок, эми сүйсөм анысына карабайм. Мисалы машинасы болобу же башкасы болобу уже кызыктырбайт да, эми сүйсөң кете берет уже. Турмушка чыга бересиң да негизи. Кайсыл бир жигитти жактырып калдыңыз сизчи? Жактырып калып, бирок анын үйү, машинасы жок экен да. Анан бирге жетебиз, бирге курабыз десе макул болот белеңиз? Эми
карап көрбөкмүн, бирок азыркы кыздар бардыгы эле байлыгына, ар кандай немесине кызыгышат го, бирок макул болмокмун эгер сүйсөм, жактырсам. Материалдык абалын сурайсызбы же жөн гана биринчи эле кезекте мамилесин эле карап тура бересизби? Анын туугандарын, анын жашоосуна кызыкпайсызбы? Эми ар кандай да мамилесине, биринчиден мамилесине карайбыз, себеби мамилеси чекпесе, ыймандуу болсо го болду го, бардык жашоону улантып кетсе болот. Эми ыйманына да карайбыз, негизичи. Ыйманына карап, анан дагы эми тууган уругуна да карашыбыз мүмкүн, бирок кыздарчы, эми ал жакта жашап кетишибиз керек да, ата-энесине көнүп кетишибиз керек, мисалычы. Ата-энесине көнүп кетсек жашап кете алабыз да. Эгер ата-энеси менен мамилебиз келишип, бардыгында эле ыйман болсо, эгер жашап кете алат да. Ыймандуу болсо, бардык адамдар эгер ыймандуу болсо, бардыгына жетишет. Эгер ыймандан бардыгын тапса болот да. Ата-энеси менен да тил табышып кете алса болот. Эми динде жашаса бардыкта чечим бар да. Үй бүлөдө дагы, башкада дагы динден жакшы болсо турмушка чыкмакмын да. Кандай бала болсо дагы динден түшүнүгү жакшы болсо турмушка чыкмакмын. Демек сизге келечектеги жолдошуңуздун материалдык абалы, машинасы анчалык деле кызыктырбай турбайбы? Жок, кызыктырбайт. Анысы кызыктырбайт. Мага дин жактан болсо өтө жакшы. Динден түшүнүгү болуп, намаз окуп, жалаң дин жолунда жүрсө мага ушул жетишти. Чоң рахмат, абдан сонун жооп бердиңиз. Бар болуңуз, Ийгилик. Жолдошуңуздун байлыгына, анын жашоосуна, материалдык абалына маани бересизби же ал жага кызыктырбайбы сизди? Жок, ал жагы кызыктырбайт. Эгерде ортодо чогуу бутка туруш керек да. Демек, сиздин келечектеги жолдошуңуздун мамилеси абдан маанилүү, материалдык абалынан башка. Биринчи жакшы көрүш керек. Эгерде жакшы көрсө, барын туура түшүнсө, чогуу эле ошол материалдык байлыкты чогуу тапса болот да. Материалдык байлык бир күн бар, бир күн жок, ал эч нерсени чечпейт. Сиздин ата-энеңиз сизге жигит тапты, турмушка чык депчи. Ал абдан бай, машинасы, материалдык абалы абдан жакшы да, бирок ал жигиттин бир аз характери, мүнөзү башкачараак да. Сиздин тандооңуз кайсыл болмок? Жок, мен турмушка чыкпайм андай адам го. Андай аяларга турмушка чыкмак эмессиз, Биринчи жакшы көрүш керек, анан жакшы көрүү ортодо сүйүү болсо баардык нерсе болот. Эгер жолдошуңуздун жумушу жок болсочу, жакшы көрүп деле ал иштерде иштебесе, бирок ата-энесинин акчасы менен сизди багам десе? Жок, иштейт да, эмнеге иштебейт? Мындай жөнөкөй эле. Коркпоңуз, мындай эле. Келечектеги жолдошуңуздун материалдык абалына карайсызбы турмушка чыгарда? Эми карайм, бирок Эми бул нерсе көпчүлүгү мына анын материалдык абалына карабай мүнөзүнө дейт да. Сиз ачыгын айтыңызчы. Чындап эле материалдык абалына азыркы кыздар карабайбы? эми карагандар болот, анан карабагандар да болот да. Бирок негизгиси мындай да, баарына эле үй керек, машина керек, анан карабайм мен жигиттин мүнөзүнө деп атышат да. Сиз бул ойго толук кошуласызбы? Жок. Негизгиси мен жакшы урматтап сүйлөсө эле, баардык нерсе табылат го. Демек сиз турмушка чыгарда жигиттин материалдык абалына, байлыгына эч кызыкпайсыз? Жок. Чындап? Ачыгын айтасызбы? Ооба. Кыласыз да? Чыккам. Чыккансызбы? Турмушка чыгарда сиз мындай жигиттин материалдык абалына карайт белеңиз башта? Жок, карабайт элем. Эми бири-бириңи сүйсөң, эмне кереги бар материал? Экөөң зарабатывать этет элең да. Канча жыл болду турмушка чыкканыңызга? 4 жыл болду. Эми Кудай буйруса келечекте сиз дагы кыз берип, уул үйлөйсүз да. Ошол учурда кызыңызды турмушка берерде күйөө балаңыздын материалдык абалы, анын байлыгы, машинасы кызыктырабы? Жок, кызыктырбайт. Эмнеге? Биринчи кезекте? Эң биринчиден мен кызым сүйсө болду. Сыйласа, бири-бирин түшүнүп жашаса болду да. Сиз башта турмушка чыкканда жигитиңиздин, жолдошуңуздун эмнесине маани бергенсиз? Эмнесин жактырып калгансыз? Анын жашоосу сизди кызыктырганбы? Жок, кызыктырган эмес. Кандай болгон? Сүйлөшүп жүрдүк, көп эле сүйлөштүк. Эми билбейм, жакшы көрүү, баары бир жакшы көрүп калсаң, эч нерсесине карабайт экенсиң ошо. Чоң рахмат, сизге бакыт каалайбыз. Жок, карабайм. Карабайсызбы?
эмнесине маани бересиз? Жакшы көрсөң материалдык эмеси сага зачем эми аны турмуш куруп алгандан кийин деле эме кылсаңар болот да. Жок, азыр мындай го, эми кыздар турмушка чыгаарда анын жашоосуна, мисалы үйү барлыгына кызыгат го. Өзү болсо болду да. Өзү болсо болду, Анан кийин турмуш куруп алгандан кийин деле эме кылсаң болот. Бирге жетип аласыздарбы? Ооба. Рахмат. Материалдык абалына жок. Карабайсызбы? Сизге жигит сунуш берип калды да. Бирок ал жигиттин мамилеси жакшы. Анын материалдык абалы бир аз начарыраак экен да. Үйү, машинасы жок. Сиз тандооңуз кандай болмок? Мен эгерде ал инсанды жакшы көрсөм, мындай үйүнө, үй жайына карабайт элем да. Үй жайына карабайм, ошол адамдын. Мисалы, ал адамга турмушка чыксам, мен ал адам менен бирге иштеп, ошол үйдү салсаң, машинаны алсаң болот да. Эгер жок, эгер ал ыймандуу болсо, жакшы болсо, мени сүйүп турса, эч нерсесине карабайт болчумун. Сизди ата-энеңиз жакшы бир жигит тапты. Анын машинасы, үйү, айтор бардыгы бар экен да. Бирок ал жигиттин мындай башкалардан угушуңузга караганда мамиле түзбөдүңүз. Бир аз мүнөзү начарыраак экен. Бирок ата-энеңиз абдан мактады. Колунда бар, анын байлыгы бар, сени укмуш жашоодо жашатат, сен жыргайсың деп ушундай десе, сиз кайсыл бирин тандамаксыз? Эгер ал бала сүйбөгөндөн кийин байлыктын кереги жок го дейм. Демек, сиз биринчи кезекте тандооңуз жигиттин мамилеси. Мамилеси, анан ыйманына карайм. Анын машинасы жок болсо деле, үйү жок болсо деле, бир аз колунда жок болсо деле, сиз ага макул болмоксуз. Ооба, байлык колдун кири да, себеби келет кетет. Материалдык абалы, анын байлыгы, жашоосу сизди кызыктырабы же анчалык деле ал жагына маани бербейсизби? Билбейм. Эмнеге билбейсиз? Өзүңүздүн жеке оюңуз жокпу? Бар. Кандай? Сиздин тандооңуз, өзүңүздүн оюңузду эмнеге жашырасыз? Жашырбай эле. Кайсыл бирин тандайсыз? Мисалы, жигитиңиздин, келечектеги жолдошуңуздун материалдык абалыбы же анын мамилесиби? Мамилеси жакшы болсо эле болду го дейм. Демек, анын машинасы, үйү, байлыгы сизге анчалык деле кереги жокпу? Жок. Өзү болсо эле болду. Кандай болсо? Өзү болсо эле болду дейм. Анын өзү, анан мамилеси эң биринчи кезекте сиздин тандооңуз ошол турбайбы? Рахмат. Турмушка чыгаарда жигитиңиз кандай болуш керек? Кайсыл жагы сизди көбүрөөк кызыктырат? Билими, адамгерчилиги. Анын материалдык абалы, байлыгы сизге кийинки орундабы же кызыктырбайбы ал нерсе? Аны кийинчерээк бирге кылса болот го дейм. Чоң рахмат. Мына урматтуу достор, бүгүн биз Ош шаарынын тургундарынан айымдарга суроо узатканбыз. Келечектеги жолдошуңуздун материалдык абалына, анын жашоосуна, байлыгына кызыгасызбы деп. Айымдарыбыз ар кандай түрдүү суроолорду, жоопторду калтырды. Ал эми сиздин да оюңузду билгиңиз келет, албетте комментарийге калтырып, өзүңүздүн жеке оюңузду жаза кетсеңиз болот. Ошол эле учурда достор, биздин каналга катталып, подписация кнопкасын басып, жана башкаларга дагы таратып коюуну унутпаңыздар. Кийинки берүүдөн амандашканча сак болуңуздар. Өзүңүздүн темаңызды дагы айта кетсеңиз болот. Кийинки берүүдө кайсыл темада сүйлөшсөк болот. Көрүшкөнчө.